Урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары, ардактуу ага эжейлер, кадырлуу мугалимдер. Мен бүгүн Жалал Абад облусуна бир катар жакшы саамалыктарга күбө болуп, жасалып жаткан иштер менен таанышы үчүн келдим эле. Бул жумушчу сапарымдын алкагында Жашыл шаар атыккан Жалал Абадта Манас Миң жалпы орто билим берүү мектебинин 275 орундуу жаңы имаратынын ачылышына туш болгонума сүйүнүп отурамын. Туурунан далай билимдүү, илимдүү жаштарды чыгарган билим уясы болсун деп тилек кыламын. Билимдин башаты болгон келечек жаштарыбыздын пайдалуу түптөлүүчү ушул жаркыраган жаңы мектебиңиздердин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Аты аталып тургандай, бул мектептин имараты кезинде Манастын 1000 жылдык өткөн жылы 1995 жылы ашар жолу менен Фин тибинде курулган экен. Ал мектептин имараты эскилиги жеткендиктен 2019 жылы мына ушул жаңы имараттын курулуш иштери башталыптыр. Арадан 5 жыл өтүп, айыл тургундары дегдеп күткөн заманбап типтүү мектепти пайдаланууга берүү алдында турабыз. Типтүү мектеп дегенибизде бул билим уясы заманбап предметтик, лабораториялык класстар жана жаңы компьютерлер менен камсыз болгон. Ошондой эле эжей агайларга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Окуучулар үчүн жакшынакай спорт зал жана ашкана дагы курулган. Кудай буюрса, экономикалык маанилүү борборго айланып келе жаткан Жалал Абад шаарында ири инвестициялык долбоорлор, социалдык экономикалык инфратүзүмдүк иш аракеттерден сырткары билим берүү тармагын өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулуп келет. Маселен, өткөн жылы шаардагы Михаил Бабкин атындагы 375 орундуу номер 1 мектептин имараты республикалык бюджеттен, ал эми 250 орундуу номер 19 мектеп демөөрчүлөрдүн колдоосу менен жаңыдан курулду. Ошону менен бирге өлкө боюнча алгачкылардан болуп, мамлекеттик жеке өндүрүштүк принциби менен курулган IT борборундагы азыр мына ачып келе жатам. Биз акыркы жылдары балдарыбыздын билим сапатын жакшыртуу үчүн мектеп имараттарынын курулушун масштабтуу түрдө колго алдык. Буга эми өзүңүздөр деле күбө болуп келатасыздар. Мынакей өткөн 2023 жылы эле өлкө боюнча 100дөн ашуун мектепти колдонууга бердик. Бул багыттагы жумуштар быйыл да ушундай темпте улана берет. Биз мектептердин салынуусун көбөйтө беребиз. Баса белгилеп айтып кетчү жагдай, ушул Манас Миң мектебинин кызыл тасмасын кесип, ак жол тилеп ачуу менен бирге дагы 3 билим уясын онлайн түрүндө ачып, балдарыбызга жергиликтүү элге жакшынакай маанай тартуулаганы турабыз. Азыр калган 3 мектепти дагы ушу онлайн режимде ачабыз. Албетте бул мектептерден дагы биздин балдарыбыз сапаттуу билим алып, Кыргызстандын чыныгы мекенчил атуулдары чыгат деп көп үмүт артамын мен. Себеби кайсы гана өнүккөн өлкөнү албайлы билим менен укмуштуудай бийиктиктерди багындырып келе жатышат. Ошондуктан мен биздин билимдүү жаштарыбыз, мамлекетибиздин келечеги, улутубуздун уңгусу, өлкөбүздүн байлыгы деп баса белгилеп айтаар элем. Урматтуу агайын туугандар, республикабызда келерки окуу жылынан тарта мектептер 12 жылдык билим берүү системасына өтөт. Анда учурдагы стандарттар өзгөртүлүп, адистештирилген класстарды уюштурууга өзгөчө көңүл бурулат. Мындай аракеттер бүткүл дүйнөлүк бирдиктүү билим берүү стандарттарына кошулуу, балдарыбыздын өнүгүүсүнө эң чоң инвестицияларды салуу, заман талабына жараша алардын эмгек рыногундагы өз ордун табуусуна шарт түзүү болуп эсептелет. Урматтуу мекендештер, облус боюнча жасалып жаткан аракеттерибиз тууралуу да эки ооз сөз айта кетейин. Быйыл буюрса, Жалал Абад облусунда ири инвестициялык долбоорлор ишке ашканы турат. Майлуу суу лампа заводу 1 миллиард сомго, Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому 410 миллион АКШ долларына модернизацияланууда.
Бул жылы түндүк түштүк альтернативдик автожолу да ачылат деп тилек кылып турабыз. Кудай буйрса күзгө чейин ачабыз. Ошону менен бирге Камбар ата бир кесинин курулушунун экинчи этабын баштайбыз. Жалал Абад шаарынын жергиликтүү бийлиги калаанын борбордук бөлүгүн иретке келтирүү, жол тыгындарын жоюу үчүн 22 гектар жер аянтына заманбап базар курууну пландаштырууда. Мындан сырткары жакын аралыкта кытайлык инвесторлор менен бирге Жалал Абад шаарында жеңил жүк ташуучу унааларды чогулта турган завод ачууну көздөп турабыз. Албетте бул демилгелер ишке ашса, жергиликтүү бюджеттин кирешесин артып, жаңы жумуш орундарын түзөт. Кадырлуу Жалал Абад шаарынын тургундары, быйыл аймактарды ирилештирүү долбоорлорунун алкагында Жалал Абад шаарынын аймагы кеңейип, калкынын саны дагы өстү. Ага ылайык өндүрүштү колдоо, жаңы жумуш орундарын түзүү, калктын социалдык жашоо деңгээлин жогорулатууга дагы басым жасап атабыз. Бул багытта аткарылып жаткан жумуштар дагы арбын, муну келечекте бара-бара өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрөсүздөр. Өлкөбүздө жүрүп жаткан ырааттуу өнүгүүнүн алкагында мерчемдеп алган пландарыбызды ишке ашырууну уланта бермекчибиз. Буга болгону эл журтубуздун биримдиги, өлкөбүздө туруктуулуктун сакталышы гана зарыл болот. Кудай буйрса, 7 дуан эли бар Кыргызстаныбыз өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулат. Буга биз сөз беребиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Окуштууларды, илимдүү, билимдүүлөрдү тарбиялап чыктылар. Кырсыгы жок, ушундай жакшынакай мектеп болсун. Толук коллектив го дейм, Сиз директорсизби? Мектептин директору Калбекова Эльвира. Мектеп менен тааныштырууга уруксат этебиз. Мектепте учурдающий 8 окуучу билим алат, жана 24 мугалим билим беребиз балдарга. Жакшы. Эмне, бир эле эркек бар араңызда? Физкультурник да? Калганы бүттү. Кыздар. Жакшы. Жүрүңүздөр, көрүп чыгабыз. Кыргыз тили жана адабият. Саламатчылык. Кандайсыңар? Жакшыбы? Отуруңуздар, отура бериңиздер. Сабак отуратыңыз беле? Сабак. Жана адабиятты сабагын кабыл этип, улуттук классификация Жакшы окугула, макулбу? Эже агайларды окугула. Угасыңарбы? Тентектер барбы? Ким тентек? Турчу ордуңардан гана. Эң тентегиңер. Өзүңөр эле айтылай, эжеңер айта элек деле гана. Кана кимиси тентегирээк айтыңызчы. Бир класста бир тентек бала сөзсүз чыгат. Кичине тентегирээк. Кана айтсаңыз? Бул балдар бар, жандар бар. Тамашалап атам. Айым балдар. Макул, жакшы. Тартиптүү болгула, İşin erkeği olsun. Жолуңуз болсун. Yangi yaratmanız olsun. Балдарды солуна кабыл үчүн, солуна кабилеттери. Hava dinlikleri verirken darı saklanan. Бул жак биздин ашканабыз. Ашкана бизде башталгыч класстарда 28 окуучу ушул жерде шашкенча менен тамактанышат. Üçünden birinci tutuşuydu öyle. Gündüz var bakmak da. График боюнча бөлүнүп. Саламатсыз. Az bir zaman bak. Haber oldu diyorlar ki ne? Kaç oldu? 102 oldu. 102 alacak. Modern Konser koysa olabilir. Modern inşallah bu kesmeye gelen gelsin. Yaxşı. Salamatçılık. Kaçıncı klaslar mı? 7. klaslar mı? Жақсы оқып жатасыңар ма? Ооба. Эжеңерди угасыңар ма? Ооба. Отура, отура. Болгула. Мугалимдик була. Мугалимдик саңар эч убакта жаңылбайсыңар. Чоңойгондо коомго мындай мүчөсү болуп кошулганда 18ге чыккандан кийин. Анан бара-бара 30га чыккандан анан баркын билесиңер эжеңерди. Ошол мезгилде жакшы окуп алсам болмок экен, үйрөнүп алсам болмок экен. Tarbiyalı olsam bolmok eкен деп өкүнөсүңөр. Ошон үчүн азыртадан өкүнбөш үчүн 18ге чыккыча чейин мектепти бүтүп кеткенче чейин жакшы тарбия алгыла. Телефонду дагы сабактан кийин колдонгула, колдон келсе. Азыркы жаштардын бардыгы телефондо отурат.
Жолда кетип баратса да телефон, машина кагып кетсе дагы ошо телефон менен кошо кагып кетип. Көп мындай случайлар болот. Ошон үчүн сабактан кийин үйгө барып, анан колдонгула да. А мектепте колдонбогула, жарайбы? Мектепке билим алыш үчүн келесиң. Телефон калаксыз үчүн эмес, билим алыш үчүн келесиң. Ошон үчүн ошону унутпагыла биринчи кезекте. Балдардын кийими үчүн жайын душевой санузел Саламатчылык. Кут болсун мен жаңы мектебиме, жаңы сынып баскетбол сындар, Еще раз жылмайып қалыңыздар.